Assalamu alaikum. Турар ТВ-нын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Туугандар, баарыңыздардын кутлук күнүңүздөр менен. Туугандар, Талас областы Манас району бул жакта Ташкөл деген эс алуучу жай ачылган, туугандар. Негизи былтыр 2022-жылы ачылган бул жак. Анан быйылкы жылы дагы жаңы нерселерди, жаңы шарттарды түзүп, дагы да быйыл иштетилип атат. Буюрса бул жакты тартып сиздерге көрсөтүп берейин. Туугандар, бул жакка келиш үчүн ошол платинадан түп тизеле Пушкинди көздөй келатканда, туугандар, Пушкинге кирбей туруп эле мына ушул жакка келип мынакей токтосоңуздар болот. Жолдун боюнда эле көрүнүп турат. А бул жак Пушкин болуп кетет. Пушкинди көздөй кетесиздер, Покровканы көздөй кетесиздер. Мынакей жолдун боюнда эле. Ошол платина жактан келе жатканда анда эмесе бисмилла деп кирейик. Кирип кожоюндарынан комментарий алып, эмне бар, эмне жок, кандай шарттарды кылды быйыл. Барын сиздерге тартып көрсөтүп берейин. Мынакей жолдун боюнда эле мына арча жолдун жээгиндеги сонун экен. Ушул жакка келип эс алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Дагы бир жолу мынакей азыр мен ушул Ташкөл эс алуучу жайдын оозунда турам. Жаңы эле сиздерге азыр кандай бул жакка келишти көрсөтүп берем сырттан. Анан мынакей Кудай буюрса бул жакта ат жигит ушул иштетип атат. Негизи бул жакта үчөө иштетесиңер. Анан азыр бүгүн өзүң жалгыз экенсиң. Маек кылайык. Анан бул жакта кандай шарттары ачылды, кандай шарттарын кылдыңар? Дагы кошумчалар бар чыгар эми. Жылдан жылга кичине өнүгүү болот да. Анан ошолорун кичине көрсөтүп бер. Макул, көрсөтүп беребиз. Анан ошол жайдын мезгили келип, күн ысык. Негизи күн ысыкта негизи ушундай жерге келип эс алыш керек. Сонун бул жакта ар бир эс алуу жайлар көп негизи. Анан ар биринин өзүнчө бир кереметтери бар, өзүнүн шарттары бар. Бул жакта мына сууга түшө турган өзүнчө кенен бул жагында канал экен. Мустак сууга түшөм десеңер. Ар жагында таш көл экен, жылуу. Ушундай өзгөчөлүктөр менен да ар бири. Бул жигитке берейик микрофону, калган сен эмне бар, эмне жок. Өзүң эми. Ассаламу алейкум. Учурашып коелу. Турар эке, кандайсыз, жакшысызбы? Жүрүңүздөр эми ичине кирип бир сере көрсөтөлү. Кайдан баштасак? Биринчи боз үйлөрдөн бир. Мына эле бир чекеден келген да. Биринчи боз үй жактан анда бир чекеден келеле. Негизи бул эс алуучу жайдын шарттарына ушул биздин тапчандар, анан боз үйлөрүбүз бар. Ассаламу алейкум. Тапчандар 10, 12, 15 кишиге ылайыктуу да. Бир тапчан э? Бир тапчан. Ичин тартып койсоңуз да болот. Могу клиенттер азыр келе турган клиенттердин тапчаны даярдалып атат ошол. Ичин тартып. Даярдалып аткан экен азыр. Даярдалып атат бул жерге азыр. Ушул тапчандарга келип эс алып, кухнядан бизден менюдан заказ берип отурат. Ал меню менен анан келерки азыр барганда ого келген тааныштырабыз. Булар открытый эле экен э? Булар открытый беседкалар, мисалы 3-төн 4-төн келгенде сууга түшүп, көлөккө керек болсо ушул жерлерге отуруп, беседкаларга. Кичирээк келе турайбыз. Чоңунан баштап кичирээк келип, анан бул жерге атайын ушу эс алуучуларга келгенге бирке озодо шарт болсун деп балдар ойноочу, омпо-чомпо, селкинчек дегендерди уюштуруп койгонбуз. Балдар ойночу жер. Анан бул жерде азыр коногубуз бар, бул боз үй. Бак Кыргыздын улуттук үйү дейт го мына. Кана ичине кирип көрсөтүп кой. Бул жерге бүгүн коноктор келген. 25 киши кенен батат да. 25 киши кенен батат. Ошол жакка барчамы? Кандай жакшы эс алып атсыздар бежекелер? Балдарыңыздар сууга түшүп отурбу дейм а? Жакшы эс алыңыздар. Анан бул биринчи боз үй да. Анан ушул жерде келип эс алуучу конокторго атайын намазкана уюштуруп койгонбуз. Бул негизи эми ичимдик сатылбайт бул жерде. Эң туура да. Анан спирт ичимдиктерин ичүүгө да биз тыюу салып келебиз. Суранып келебиз элдерден. Сол болуп келсин да. Мас абалында, ичимдик ичип келген абалда сууга түшүүгө биз тыюу салабыз да. Бир аз баягы коопсуздукту алдын алып, ошондой иш-чараларды бир аз уюштурабыз. Намазкана
ичине ушу жайнамаздарды коюп неме кылып койгонбуз. Убакыт сааты келгенде ушу өз үстүнө сотрудниктер, өз үстүнө мастураттар намаз окуйт, ушул жерден окушуп турат да убакыт сааты келген. Анан бул жерде 6 бакан. Анан бул биздин экинчи боз үй. Экинчи боз үй. Боз үйдө булгандай өздөрү продукт алып келеби. Берде ушундай шартты быйыл уюштурдук да. Очок каназын кошо уюштурдук. Үйдөн мисалы шерине күтөм десе, туугандары менен келем десе биз ушу бүт посудаларды беребиз, орундуктарды беребиз боз үйлөрдө. Очок канабыз бар, казандар бар, бүттүгүн беребиз. Ушул жерге келип күткөн коногун тозуп, алып келген тамак аштарын жасап жешип эз алып кетсе болот. Ушул көрүнүп тургандай мына өздөрү алып келип неме кылгандай экен да. Сусундуу продукталарды. Мына бул жакта саламатсыздарбы? Бул жакта бүгүн Көксайдан келиштир эжелер. Атайын ушу Манас районуна. Кандай эз алыңыздар, жакшыбы эжеке? Жакшы эз алып атасыздарбы? Кенен эле болуп атабычы? Рахмат ушу Кутушка ушундай жерди жакшынакай кооз кылып бергенине. Биз атайын Көксайдан ушундай суктанып, жакшы жер бар дегенден ушул жерге келдик эс алганы. 9-класс ата-энелер менен. Дагы өркүндөтө бер, Кутуш. Дагы мындай бак сак тигип көлөкө жер болсо абдан жакшы болмок. Кооз экен. Көлүнө түшүп атышат балдар. Сага ден соолук, өмүрүң узун болуп, дагы өркүндөтө бер. Чоң рахмат. Айтканыңыз келди. Аябай кооз жакшы. Жакшы эз алыңыздар. Жакшы кетиңиздер, бисмилла. Анан Боз үй менен тааныштык. бул үчүнчү. Бул дагы ушундай бир боз үй, кыргыз боз үй. Экинчи боз үйүбүз. Анан жүрүңүз, бул жакта атайын навес уюштурганбыз, очок кана. Очок кана. Бир чоң казан, бир кичинекей казан, анан мангал. Мо казандарга дымдама, наркотик тамактар бышырыз болот. Мо казанга эт азып, койдун эти. Бир койдун эти батат да. Конокторго ушу жасап койдуңар. Конокторго Заказ берем десеңер, кызматчылар бар. Кызматчылар бар. Жасап берет, Жасап берет. Анан бул жер мангал. От жагат. Анда кухня жакка өтпөйбү? Макул жүрүңүз эми кухня жакка өтөп. Эмнеңер бар ошондо балык, анан тамактар бар. Бизде быйыл өзгөчөлөнүп тандыр койгонбуз, 2 тандыр. Шашлыктардын бир 4 түрү бар. Тандырда бышат да. Анан Тандыр шашлык бар, буйруса. Буйруса тандыр шашлык бар. Анан Өзбекстандан, Ферганадан бир тууганыбыз келген. Ашбозчу. Азыр шашлыктарын киргизип атат менюга. 2 күндөн бери шашлыктарын сатып атабыз. Анан тандырный самсы буйруза киргизебиз. Өзбек тууганыбыз жазып атса, демек дамдуу экен да. Азыр остип көрөсүз аке, дамды, аябай эле. Келген кардарлардын баары чыгып, жагып атат да. Жакшы деп. Анан бизде дагы мындай өзгөчөлүк бар. Район ичинде доставканы уюштуруп беребиз да. Заказ берсе? Заказ берсе, мисалы 5 порциядан өйдө заказ берсе, биз ушу район ичинде доставканы уюштуруу кызматын ачтык да быйыл. Үйдө отуруп, мисалы конокторуңуз келип, шашлык болобу, башка тамактардын түрү болобу, балык болобу заказ берсеңиздер, биз доставка кылып беребиз. Ошол өзгөчөлүгү бар. Анан могу пляжды мындай барып, анан кухня жакка кирели аке. Негизи канча болду ачылганы? Бир 10 күн болуп калды ачылганыбызга. 10 күндөй болду да. Бир жум болду да. Мына толук иштегенбизге бир мына 3-4 күн болду да. Манеке, суга секиришип кандай неме жилеттер бар экен жаңы бардыгы. Жилеттер алып келиш. Катамаран, пакалар ошолор жок да андай. Катамарандар келет жакынкы бир
бир жуманын ичинде уже келип. Уже катуу сезон башталганча келип калат буюрса. Сезонубуз башталганча келип калат. Азыр пока эмес ушу спасательный жилеттер менен анан кичинекей баллондор менен иштеп атабыз да. Теги гүлөнчөктү көрсөтүп койдуң, былтыр жок болчу да. Былтыр Трамплиндин үстүндөгү. Гүлөнүп секирип кетчү, эмне эле? Гүлөнүп секирип, азыр бир Сел ташы. көрөлү. Секирип көрөйүн. Суу кандай экен дос, жакшыбы? Кандай эз аласың аны? Сон. Турбасың. Каяктан келдиң? Бишкектен. Бишкектен келдиң ушул жака. Карап койчу экранды. Компьютер. Секирем. Бак эле. Жакшы. Тегилер көрсөт кой. Мына шагалдар жаңы төгүлдү. Айтмакчы, муну айтам деп эстен чыгып кетти. Быйыл ушул жерге бир 60 машина шагал төгүлдү. Муну суунун астылары көрүнүп турбайбы? Майда таштар. Баткак болбойт. Тетиги секиргич турбайбы? Тетиги секиргич турбайбы? Ошол жерге бир 2 метр жетпейт да. Где-то бир туразы бир 20, узуну 50 метрге бир төшөдүк да. Алай болбой, басып барып, сону кенде басып кете бересиң. Анан ошо ылайдан мурундагы коопсуздукту алдын алып да. Терең эмес, балдардын могул жеринен келет. Ушул жерде атайын көтөрдүңөр, э? Көтөрдүк да атайын. Бала чакасы менен келип мындай байкелер, эжелер эз алса, ушу балдарын кой берип карап отурса болот. Чекеде карап отуруп. Основной бул жак детский. Буяк вообще тайыз да. Тарап койгон. Алда ограничение коюп койгонбуз, ошонун нар жагы детский. Анан сууну быйыл чыга турган кылып жазат. Теретерде түтүк турбайбы? Куур. Бул наркы бетине кетет да. Тазаланып турат айланып. Кирип аткан суу негизи жер менен бул суу кирбейт, бул жердин астынан чыгат. Таластын суусунун уровени булак деп булактай болуп чыгып турат. Таластын суусу көтөрүлгөндө көтөрүлөт уровень. Ылдый түшсө, ошонун уровени менен да. Жакшы. Кетип жака барабызбы? Анан бул жер лежактар, жатып эз алат, зонтторубуз бар. Зонттор ичинде анан күн ызыкта баягы азыр бир аз шамал болот атпайбы? Шамал жок кезде мен ушу кардарларга, ошол жерде эз алуучуларга биз мындай ызык кезде мындай эле берип көлөкө кылып беребиз да. Бул негизи азыр быйылкы жылдын жаңы ачылышы болуп атат, анан кийин сезон башталып күчөгөн кезде дагы бир келип көрсөтүп кетебиз кандай. Сезон күчөгөндө дагы бир келесиз. Азыр балыктар барбы? Эз алуу кандай болуп отур? Sen de su var bolsun. Kayaktan geldiler? Tarzım yok. Koksaydan geldiler. Barыңар, Сен дос, кандай эз алуу? Жакшыбы? Жакшы. Суу жылуу эле экен? Soğuk su. Gelip düşüp ketkiye de koy. Суу кезиңерде жакшы экен. Түшкөнгө болот экен. Жакшы. Жакшы эз алуу керек эле. Баласарың кум келген ызыктыгын караңызчы. Жылаң айлак турсаң. Келбегендер бар, көрбөгөндөр бар. Жылаң айлак турсаң сонунда могу калыңдыгы мондай бир 40-50 сантиметр болот да. Канча машина төгүлдү? 100 машина кум төгүлгөн. Валейкум ассалам. Ушул чекеге эле. Ушул чекете тияка чейин. Ошол основной пляж. Терде 2 раздевалкабыз бар. Раздевалкаларыбыз бар. Ушу эз алуучулар ушинтип келип эз алышып кетишет. Спасатель балдар бар. Ушул жигиттер ушул жерди карашып, неме кылышып отурушат. Анан баллон, жилеттерин бар ушунун ичинде. Ушул жерде. Булар канчадан кийишет? Буларды бу жерде прейскуранттарын жазып коюшкан. Ушул жердин тазалыгын карап, коопсуздугун караган балдардын айлыгы болот да. 50 сом. Минимальный кылып койгонбуз. Мына жер бир шамал гана сонун экен. Ушул жерде балдар кум койнотуп коюп, тамак ичип отурсаң керемет да. Керемет.
Бул жерде балыктар. Бул жерде балыктар. Радужный форель деп коет. Токмоктон алдырып атабыз. Быйыл. Балыкты бышырып бергениңер канча болот? 750 сом болот килограмм. Алып кетемизчи мындай эле терүүлөй. Неме? 650 сом болот да. Берелесиң. Көрдүңбү балыктар? Балыктардын салмагы 800-900 граммдан өйдө. Килограмм чыкпайт экен. 2 килограммга чейин бар да. Арасында чоңдор жүрбөйбү, ошолор 1,5-2 килограммга чейин жетет да. Канча балык батат буга? 300 килодан алдырып атабыз, 300 килога батып атат бассейнге. Сууну карап отурсаң эз аласың балыктарды. Анда көрөк тандыр жакты көрөк, Тандырды көрөлү азыр. О тандырларга от жагылып турбу? От жагылса керек десе. Азыр ойротмо түшсө эле болот. Заказ келсе. Бул жак маринад. Ал жак маринад. Только балыктан эле неме? Шашлык. Шашлыкпы? Шашлык кой этинен, куй этинен, кебаб, анан тоок этинен бар да. Балыктан болбойт. Балыктан кыламдот эми киргизебиз, анычы пока биз киргизерликпиз. Балык тока кууруп беребиз. Жүрүңүз, эми куурулган балыктар болсо азыр тарталы. Şu buyrutma келгенде ушул жерден ашпозчулар бышырып берет ушундай тамактарды. Келип эс алып кетиңиздер. Жай мезгилинде балдар биякта сууга түшүп жатышат, эс алып жатышат. Жакшы отурабыз. Эс алыңыздар келип, Таш көлгө келип. Анда аш бол. Турартын эмеси келип калыптыр. Саламатсыңар, биз ошо жылда ошол жерге эс алуучу жайга келип турабыз. Буюрса жакшы. Алла разы болсун, ушундай достор менен, кыз күйөөлөр менен келип турабыз. Анан ушуну ачкан ээсине, ушу балдарды ушу иштеткен жигиттерге рахмат. Ислам да жана Берке эки баланы жакшы тааныбай калыптырмын. Аттарын билбейм да. Ушуларга Алла разы болсун. Ушундай өркүн эмелери өркүндөй берсин. Иштери алга жыла берсин. Ошо биздин тилегибиз. Ушундай Кыргызстанда ушундай эс алуучу жайлар көп болсун. Таш көлгө келип, атайын Кировкадан келип Таш көлгө келип, барыңыздар эс алып кетиңиздерге. Биз тилектеш, келиңиздер. Балыгы жакшы экен аябай. Кеңес турар экен. Бул тамагыңыз таттуу болсун, Атайын өзүңүз жасаган кебапты. Өзбек тууганыбыз жасаган кебап. Азыр өзүңүз дамын көрүп анан ощущенияны айтасак, келиңиз, бисмилла. Көрөк анан дам болуп кетсе кайра келип койсоң. Бисмилла деп тамакка караңыз. Нанга караңыз. Рахмат, сезим. Бисмилла деп. Уксус керек баркан? Бул өзбек туугандык уксусу жок эле дамды болуп кетиши мүмкүн да. Неме бузбай турайын да дамын. Бисмилла. Уксус точно кереги жок экен да. Уксусу даяр турбайбы? Уксусу даяр экен. Точно кереги жок. Барын ошо расчеттоп коюптур. Өтө дамдуу экен. Өтө дамдуу экен действительно. Ушака келсеңер, мына өзбек туугандан жасап берген ушу тамагынан жегиле. Ушу кебап дагы эмне көп нерсе жасайт экен. Кебап бар, кой этинен бар, уй этинен бар. Плов да жасайт, Тоок этинен бар. Анан заказ менен плов жасап берет, килограмм 1000 сомдон. Буйруса
тандырный самсы жасайбыз деген да пландарыбыз бар. Эми азыр мына келгенде бир 3 күн болду да, эми жай-жайдан бирден экиден киргизип атат менюга. Кудайым буйруп насип кылса, тандырный самсызы ушунун баарын ишке коебуз. Анан район ичинде доставканы да уюштуруп беребиз аке. Үйдө жатып, конокторуңуз келсе, бир 5 порциядан үйдө заказ буйрутма берсе, биз жетип бергенге даярбыз да. Bunun sizkazı kança oldu şimdi? Бул бир порциясы 130 сом да. 130 сом. Koyun eti. Уйдукунан. Уйдун эти. Туғандар, бир сырандай баарын сіздерге таныштырып көрсөтүп бердик. Ушуга келип эс алыңыздар. Негизи былтыр ачылган 2022 жылы. Быйыл дагы ошо жакшы боз үйлөрдү кошуптур. Намазхана көп нерселер кошулуптур. Жакшы экен. Анан дагы өзбек туугандарын алып келиптир ашбозчу кылып. Келип, бул жактан тамак жеп, эс алып кетиңиздер. Сиздер менен болгон тур аркылуу каналга катталыңыздар. Подписаться кылгыла дең.